болчу. Эми Кыргызстанда башка өлкөнүн жарандыгын алган мекендештерге жеңилдетилген визалар бериле баштайт. Ал эмне болгон визалар дейсизби? Акценттин бүгүнкү чыгарылышында мына ошол жеңилдетилген визалар тууралуу түшүндүрмө беребиз. Жаңы жеңилдетилген визалар башка өлкөнүн жарандыгын алган кыргыз улутундагыларга берилип, ал туугандык виза, мекен виза жана мейман виза деп аталат. Туугандык виза туугандар менен көрүшүүнү каалаган чет элдик кыргыздарга берилет. Ал визанын мөөнөтү 1 жылдык. Мекен виза Кыргызстанда төрөлгөн жана башка өлкөдө жашаган кыргызстандыктарга кайрылман макамын алыш үчүн 1 жылдык мөөнөткө акысыз берилет. Мейман виза атайын чакыруунун негизинде Кыргызстанга келүүнү каалагандарга берилет. Мындан сырткары Кыргызстанга тоо туризмине кызыккан чет өлкөлүктөргө 3 айлык мөөнөткө тоо туризм визасы бериле баштайт. Мындай визаны алгандар өлкөгө бир нече жолу кирип чыгууга мүмкүнчүлүк ала алат. Өкмөт мындай жол менен Кыргызстанга келе турган туристтерди көбөйтүүнү максат кылууда. Учурда өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев виза берүүнүн жаңы нускамасына кол койду. Документ ушул жылдын 15-январдан тартып күчүнө кирет. Видео жаккан болсо лайк басыңыз, маалыматты башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз.